Бул фильм чынында болгон окуянын негизинде тартылган. Мазмуну толук бойдон сакталып, анча маанисиз майда чүйдө бөлүктөрү гана көркөмдөө максатында өзгөртүлгөн. Келдиңби Али? Ачка болдуңбу? Albatta chiqamin. Ko'rmay jatasingmi? Desa oqursunmi sen? Тамак бышай элек да. Эмне болду Али? Ысык экен. Тамак эмне мынча ысык Тамак кайнап жатпайбы? Бышай элек да. Кайнап жаткан болсо, эмнеге отун өчүрүп музатып койгон жоксуң я? Тамак бышай элек болчу да. Эмнеге музатып даярдап койгон жоксуң? Эмнеге дейм? Жок Али, жок, суранам сенден, жок Али. Турбу дейм. Тур. Мен аялымды күн сайын сабачумун. Анын денесинде дагы эле соккунун издери бар. Бул менин алсыздыгым эле. Бирок өз алсыздыгымды мойнума алуу аябай кыйын болгон. Мурун мен аялымды күндө сабачумун. Аялым менен балдарым аябай коркушчу эле. Бирок өзүмдү өзүм такыр токтото албай койдум. Ошондуктан аялыма кол көтөрбөө үчүн кээде мен башка шаарга, көбүнчө Стамбулга кетчүмүн. Айлап жылдап үйдөн алыс болгон убакыттар да болду. Иштер кандай жүрүп жатат? Жакшы, рахмат. Жакшы. Уланта бергиле. Иште. Мен шабакчы болуп иштечүмүн. Жакшы акча тапчумун. Көбүнчө бригадир элем. Бирок тапкан акчамдын баарын ичкиликке кетирчүмүн. Мен көп ишчимин. Бир нерсе ичип келбейли уста? Кеттик чогуу. Жок, бүгүн эмес. Эмнеге? Ишим бар. Бизди кайдан табышты билесиң да. Баягы эле жерде. Көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө. Жакшы баргыла.
Акча даракта өсүп чыкмак беле я. Мээси жок бала. Кудай сени жазаласын. Чыгып кет үйдөн. Жогол көзүмө көрүнбөй. Karaağaç'tan bir haber geldi. Karaağaç'tan bir haber geldi dediler ki keşke Melik ölmeseydi. Ali, biz Keşke бұл жақтабыз. Melik ölmeseydi. Бізге 2 стакан. Қош келіңіз. Рахмат. Көңілділеби? Ооба, рахмат. Oy oy Melik 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 ben kurbanım sana Melik. Маға дағы бірді. Oy Melik 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 ben kurbanım sana Melik. Biz жабылып жатабыз. Әсеп. 50 000 лир. Менде 50 000 лира шықпайды болаш керек. Қанша шықса берер, қалғанын мен төлеп қоям. Мә ала ғой. Маға дағы бірді құйып қойшы. Siz ансыз да көп иштеңиз. Егер де мен көшсем сенден дағы сұрат білім. Алла. Маға жардам берсе болот эле. Ким? Аны менен көп сүйлөшөм. Ким менен? Алла Таала менен. Мисалы гүлдөрдү алсак. Гүлдөр? Гүлдөр топырактын ичинен өсүп чыгышат. Алардын түбүнө кык төксө, гүлдөр тез өсүп кооз болот. Ал эми жыты кайдан чыкты? Кыктанбы? Жок, жипар жит. Аллах кыктан да жакшы нерсе жарата алат. Бул бизден. Эй бала, сен Аллах менен сүйлөштүң беле? Кээде карызданам. Жок, сен аны менен өз досуңдай сүйлөшөсүңбү, же ага баласы катары кайрыласыңбы? Мен так ошентип кайрылам. Түшүндүңбү? Аллах пенделерин сүйөт. Бирок мен үйгө бара албай жатам. Мен үйгө барган сайын аялымды таяктайм, өлгүдөй сабайм. Мен ичем, ичип алып аны сабайм. Атымды да унутуп коем. Сауд Арабиясына барсаң, Сауд Арабияга ал жакта ичимдикке тыюу салынган. ичпей каламбы? Ооба, аракты таштамаксың. Ичкиликтен бошоносуң. Кесибиң эмне? Үй курам. Бул Стамбулдун эң кыйын шубакчысы. Эң жакшы. Арабияда деле куруучулар абдан керек. Айлыгы да жакшы. Өз эркиң менен муну эч качан таштай албайсың. Бул менин кеңешим. Алла жардам берет. Үмүт кыл, өзүнө жардам кылгандарга Аллах да жардам берет. Макул анда, бүгүнкүгө жетишет. Үйлөргө тарайлы. Кел анда.
Мен Сауда Аравиясына иштегени бардым. Бирок чындыгында акча табыш үчүн эмес. Ал жакта ичимдикке тыюу салынган дегендиктен аракты таштагым келди. Бирок чогуу иштеген адамдардан сурасам, алар мага ичимдик сатыла турган жерлерди көрсөтүштү. Мен кайрадан иче баштадым. Албетте биякта ичпейм. Алла жардам берет, туурабы? ичпей калдыңбы? Ооба, албетте. Ичпей калдым. Чынында бул жерде деле ичимдик тапса болот. Бирок мен ичпей элемин. Кез деле болуп калат. Мен Меккеге барып келдим. Меккеге? Зыяратка чыктым. Эмки жылы буюрса ажыга барам. Кандай? Жакшыга бар бекен? Ооба, жакшы. Ооба. Билесиңби? Мектепте дин сабагында көп деле окутчу эмес экен. Бир нече араб дубасын эле үйрөнгөнбүз. Эстедиңби? Азыр баары башкача. Мындан ары чыныгы мусулман болом. Зуура. Мен жакшы күйөө, жакшы ата болом. Зуура. Мен эми эч ким келбей калды. Зуура. Алло. Зуура. Алло, Эми угула баштады. биз сени сагындык. Мен да сагындым. Менин убактым бүтүп жатат. Балдардын бетинен өп. Үйгө качан кайтасың? Акча жөнөтүп турам, макулбу? وقت المخابرة انتهى. رجاء محاولة من جديد. Бир жылдан кийин достор менен чогулуп ажыга баралы деп чечтик. Жана машинелердин ар бирине топ болуп 4төн адам отурду. Мен жакшайдай өлчөмес элем. Көлүгүм да жок болчу, ошондуктан машинеме эч ким отурган жок. Кечке маал Меккеге жетип, Кабага чейин жөө бардык. Кабаны айлангандан кийин кечки намазды окудук. Ошол күнү өмүрүмдө мен биринчи жолу кечки намазды окудум. Бүгүн катуу чарчадым. Түнү жакшы эс алсак экен. Бул жерге келгениме ишене албай турам. Мен өмүр бою ушуну каалагам. Эң жакшы. Демек дуаларыңызга жооп алган экенсиз. Туурабы? Али, сага бир нерсе айтайын. Эмнени? Өлкөбүздөгү көптөгөн адамдардай эле сен да динсиз болуп тарбияланганыңды билем. Сен мени аябай таң калтырдың. Сени бул жерде көрөм деп ойлоп турмун. Ооба. Менин кыйынчылыктарым бар эле. Бирок жакында баары өзгөрөт. Мындан ары көйгөйлөр артта калат. Мен чыныгы мусулман болгум келет. Ошондуктан ажыга келип отурам. Ичкиликти таштап, үй бүлөм менен тынчтыкта жашагым келет. Биз да абдан кубанычтабыз. Аллах бүт дуаларыңды кабыл кылсын. Айтканың келсин. Рахмат. Ыраазымын. Достор, кеч болуп кетти. Каршы болбосоңор жаталы. Аллах бейпил түн берсин. Бейпил түн берсин. Али, сыртта уктайсыңбы? Ичине кирбейсиңби? Ичи өтө ысык экен. Таза абада уктайын деп чечтим. Түнүң бейпил болсун. Рахмат, рахмат.
Жараткан, сени кантип таанысам болот, билбей жатам. Бирок сенин бар экениңди билем. Сага бүт жүрөгүм менен кайрылам. Мага өзүңдү аччы, суранам. Мени ичкиликтен бошотчу, суранам. Мени куткарчы. Sen menikising. Kim ekeniңди билем. Sen İsa'sың. Menin artıman erçi. Эгер сени ээрчисем, аялым менен балдарым эмне болот? Bul жерден кет. Sen menikising. Ошол замат ойгонуп кеттим. Кубанычым ичиме батпай толкунданып жаттым. Өзүмдү абада учуп жүргөндөй сездим. Астымдагы төшөктү кармалап көрүп, мен абада эмес, жерде экенимди түшүндүм. Мен кайрадан жатып, жанагы түштү көргүм келди. Бирок уктай албагандыктан түштү көрө алган жокмун. Erol. İsa'nı gördüm. Ali? Эмнени айтып атасың я? İsa'nı түшүмдө gördüm. Мага келди. Турсаң батыраак. Ali эмне эле деп атасың? Ойгондуңбу? Ооба сен үчүн. Ali. Уктуңбу? Эмнени? Үндү. İsa'nın үнүн. Ali эмне эле деп атасың? Үн, İsa'nын үнү. Кичинде көпчө болсаң да жаман түш кире берет. Жок. Бул жакшы түш эле. Керемет түш. Кандай дейсиң? Кайра уктасам дагы көрөмбү? Я. Туура айтасың. Ali жатчы. Эртең кыйналып калба. Ali, sen menikising. Bul acılık sabardan kayt, munu ulantpa. Бул жерден кет деген үн угула берди. Бул үн менин тынчымды алды. Ал үн кайдан чыкканын билбегендиктен коркуп жаттым. Жана уйкум келбегендиктен сыртка чыктым да машинемди токтоткон жерге барып, машинеге олтурдум. Ali, эмне болду сага? Кетіп бул жерден, кетіп атам. Эмне болду? Ушул жерде уктадыңбы?
Түнү бою уктабай чыктым. Bir ün угула берди. Ün? Ne deyт? Кандай ün? Исанын үнү. İsa'nın ünü? Али түндө начар уктаган окшойт. Мейли анда, анан сүйлөшөлү. Мен ага кетем. Макул, артыңардан барам. Бул ажылыкты улантпа. Сен меникисиң. Erol! 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 Силер менен бара албайм. Бул эмне дегениң? Жанагым мени кайт деп жатат. Мен кетишим керек. Али, Муну канчадан бери тааныйсың? 15 жыл болду. Мен машинеме олтурдум да иштеп жүргөн Акбаш шаарына жөнөдүм. Жеткен соң жуунайын деп ойлодум. Жуунуучу бөлмөдөн төшүмдөгү жүндөрдүн жарымы агарып кеткенин байкадым. Балким терден же чаңдан агарып кетти го деп сүлгүр менен сүртө баштадым. Бирок агарганы кетпеди. Ошол замат ичимдеги үн мен сага мындан да улуу иштерди көрсөтөм деп сүйлөп жатты. Мени коркунуч басты. Ошол учурда мен чоң коркунучка толдум. Бирок ошол эле убакта ичимде кандайдыр бир кубаныч да пайда болду. Ошондо Кудай мени менен экенин жана ал мага жардам кылаарын сездим. Мен бардык жаман адаттарымдан жана ичкиликтен бошоноорума ишенип жаттым. Жүрөгүмдө тынчтык жана толкундануу пайда болуп, тизелеп отуруп калдым. Мурун сыйынып көрбөгөндүктөн эмне дээримди билбей жаттым. Мен жөн гана ооба теңир, ушул учурдан баштап каалаганыңды аткарам дедим. Каалаганыңды аткарам. Сенин эркиңди аткарам. Кечинде мен жанагы үндү дагы уктум. Ал мага үйгө кайтуум керектигин айтты. Эч шектенбей, оокаттарымды чогултуп, үйүмө жөнөдүм. Кошуналарымдын баары үйүмө чогулушту. Ошол кезде өзүмдү аябай бактылуу сездим. Мурун аялымды сабап, балдарыма орой мамиле кылганыма карабастан, кошуналарым мени жакшы көрөөрүн түшүндүм. Бир маалда ичимдеги үн мени бутуңа тур деди. Бир нерсе айтайын дегем. Мен Сауд Арабиясында жүргөндө түшүмдө Исаны көрдүм. Анан ал мага колун тийгизди. Баарыңар билип койгула, мен эми Исаны ээрчийм. Мен машаякчы болдум.
Балдар, жатар маалы келди. Баргыла, жата койгула. Зура, мен чын эле машаякчы болдум. Кандайча? Аравиядан кантип машаяк болуп калдың? Аравияда бир түш көрдүм. Иса колум мага келип тийгизди. Жүрөгүмдү өзгөрттү. Ал мага чоң кубаныч берди. Мага сен меникисиң деди. Мен да аны сүйөм. Бирок эмне кыларымды билбей жатам. Мен эмне кылам? Эмне болду, Али? Мен түшүнбөй жатам. Зора, мен сени аябай сүйөм. Дайыма сүйчүмүн. Мындан ары сага колумду көтөрбөйм. Теңир мени кечирди. Сенчи, сен мени кечиресиңби? Албетте кечирем, Али. Эмнеге ыйлап жатасың? Эмне болду? Зора. Мен эми Исаны ээрчийм. А сен ээрчибейсиң. Эмне болот? Эмне кылабыз? Ыйлабачы, Али. Эгер сен машаякчы болсоң, мен да болом. Ошол түнү менин үйүм тынчтыкка толду. Бирок аялым Зура экөөбүз бир да машаякчыны таануучу эмеспиз. Жана эмне кыларыбызды билбей жаттык. Мен иштешим керек эле. Ошондуктан кайра шыбакчы болуп иштөөгө мажбур болдум. Ал мага келип, колум тийгизди. Эй, сен иштегениң үчүн акча алып жатасыңбы же отуруп сүйлөгөнүң үчүнбү? Туура, макул уста. Мен сүйлөшүп жаткам, бирок мен Иса жөнүндө айтып жаткам. Иса мага жолукканын досум айтып берип жаткам. Менин жашоомду өзгөрттү. Кааласаңыз сизге да айтып берем. Менин сүйлөшкөнгө убактым жок, сенин да убактың жок. Иштегени келсең иште, иштебесең кет. Макул. Аны укпай эле кой. Сен жакшы адам экениңди баарыбыз билебиз. Акыры жумуштан айдалдым. Анан башка жумуш таптым. Бирок аяктан да чыгып калдым. Кайсы жерде иштебейин, көйгөйлөр улана берди. Ага карабастан адамдарга Иса Масих жөнүндө көөлөндүрүү жана жакшы кабар айтуу ниетим жүрөгүмдө иш муктаждыгынан да чоңураак болду десем, эч жаңылышпайм. Анан мен иштеш үчүн Стамбулга кеттим. Иса менен жолуккандан баштап 2 жыл өттү. 2 жылдын ичинде бир да машаякчыны жолуктурган жокмун. Инжил да окуган жокмун. Стамбулда мен дароо эле жумуш таап иштеп калдым жана ай сайын үйгө акча жөнөтүп турдум. Аялыма чалып сүйлөшкөн сайын ал ыйлап, мени балдарым да сагырышканын айтчу. Бул нерсе мага оор жүктөй болду. Мен кайрадан ише баштадым, бирок мурдагыдай көп эмес.
Мен эмне кыларымды билбей жаттым. Бирок ичимдеги бир үн үйгө кайтуум керектигин айтты. Бир кезде Иса мага колун тийгенин эстедим. Жана ал мага жардам берерин түшүндүм да Марашка кайттым. Мараштагы бир адам менин ишенимимди жактырбаса да, кесибимди баалап жумушка алды. Иш тапкан соң мен аябай кубандым. Кандайсың, Зура? Кандайсың? Балдар кайда? Сыртта ойноп жүрүшөт. Чакырайынбы? Жок, азыр кереги жок. Тамак бышсын. Макул. Эс ала тур. Жол, чындык жана өмүр. Зура бери кел, батыраак. Зура болбойсуңбу? Эми? Эгерде мени билсеңер, Иса бул жерде. Али, сен кызыксың го? Ал радионун ичинде. Иса кантип анын ичинде болмок эле? ошондо Филипп, теңир, бизге атаңды көрсөт, бизге ошол жетиштүү болот деди. Исага мындай деп жооп берди. Үн алгы толкуну тынчтыкка чакырылгандар деп аталчу. Мен аны укканда дароо калем менен кагаз алып радиостанцияга кат жаздым. Алардан инжил жиберишин сурандым. 10 күндөн кийин мага инжил жиберишти. Мен ал китепти алганыма абдан сүйүндүм. Инжилди башынан аягына чейин эч уктабастан окуп бүтүрдүм. Аны окугандан кийин жашоом өзгөрө баштады. Бул өзгөрүүнү айлана тегерегимдеги адамдар да байкашты. Азыр мен адамдарды үйүмө чакырам. Жана ар биринен бейишти көргүңүз келеби деп сурайм. Анда үйүмө кел дейм. Колуңа береке берсин, Зура. Күйөөмдү инжил окуганга кантип көндүрсөм болот? Афет, аны эч көндүрүп кереги жок. Кудай бизди өзүнө сүйүү менен чакырат. Али сенин күйөөң менен сүйлөшүп көрсүн, эгер сүйлөшө элек болсо. Али мурункудан аябай өзгөрүп жакшы адам болду. Муну баарыбыз жакшы билебиз. Мен бир топ кыйынчылыктарды көрүп чоңойдум. Менин үй бүлөм мени сүйбөгөндөй, четке каккандай сезилчү. Бирок мен кой кайтарып жүргөн кезде Кудайды тааныбасам да, ал бар экенин сезчүмүн. Бүт кайгыларымды жана бүт көйгөйлөрүмдү ага айтчумун. Ал мени сооруткондой сезилчү. Анын катышын сезген кезде тынчтыкка толчумун. Кудай менен бир нече саат баарлашчумун. Ал менин көйгөйлөрүм тууралуу уга берчү. Бир түш менин жашоомду өзгөрттү. Анткени мен куткарылууну издегем. Жана аны Иса Масихтен гана таптым. Азыр мен бардык чарчап чалыккандарга кайрылып жатам. Чыныгы Кудайды издегиле. Ага бардык муктаждыгыңарды жана көйгөйлөрүңөрдү тапшырып бергиле.